Салам достор. Туура айтасың, жаш кезиңде өзүң карашың керек экен, ден соолугуңа, балдарың үчүн өзүң ден соолугуңа караш керек экен дегенге, туура айтасың дегендерге мен эмнеге айткым келди? Себеби ошондой нерсе менде болду. Мен өзү чоң апам чоңойткон, аны апа дечимин. Аны мен ал кезде Чимкентте иштейт элем, Чимкентке алып бардым. Апам 76-га чыгып калган эле. Апарып баардык нерсени көрсөтөм, алтын сөйкө алып бердим, алтын шакек алып бердим, кыдырттым, монттим мынттим. Жүрүң апа кафеге отурайык десем, жок, ал жакпайт. Кой, үйдөн тамак жейм. Ошентет. Көп жерлерге апарайын десем, кой, чарчайын дейт. Андан кийин жолдо келатканыбызда, автобуста келатканыбызда сонун жерлерде, кафелерде токтойт да, Бишкекке келатабыз баягы автобус менен.